Самый главный плюс туугандар без первоначального взноса. Бир жылда 365 күн болсо 36.500 болот. Бирок эми бир жыл бою тынбай иштебейт да, бир ай отпускасы болот. Базар күндөрү иштебей калышы мүмкүн, эс алган күндөр болот. Плюсу это коробка автоматта. Көбүнчөсү азыр бизде до сих пор коркушат го, вариаторы, роботторданчы. Но чын айтсак биз 3-4 жылдан бери китайцтар менен иштеп коркпой калганбыз, ачык эле айтайлы. Бизге Азыр Яндекс күнүнө 100 сомдон деген страховканы ойлоп таап чыкты. Ал бирок бир күнгө 100 сом деген менен ал өзү 2 күнгө жарайт. Азыр жасасак, эртең түнкү 12ге чейин жарайт да. Ассаламу алейкум, урматтуу профессионал скейт YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Көптөн бери биз азыр машина алып чыкпайт элек. Бүгүн биздин профсоюзга кошулган Каникей таксопарктын жетекчиси Бахадыр 28 машина алып чыкты. Жили Эмгранттар. Барыңыздар билесиздер, комфортто иштейт бул машиналар. Бир профсоюз болуп бириккенибизден бери жакшы условияда машина чыгарышка аракет кылып атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө азыр машиналардын баалары аябай кымбаттап кетип. Биздин оюбузча ушул машиналар азыр эң выгодный болуп атат. Комфортто иштешет. Ежемесячный платежы 78 миңден 3 жылга 7 айга. 3 жыл 7 ай 78 миңден болуп чыкты ушул машиналар. Азыр барыңыздар айтышыңыздар мүмкүн. Өтө кымбат. 3 жыл эмес, уже почти 3,5 жыл болуп кетиптир депчи. Туугандар, ага дагы кандай десем, информация бар да сиздергечи. Биз көптөн бери айтып келатабыз, азыр жакшы условияда профсоюзда жакшы машиналар чыгат деп. Вот эми биринчи машиналар кудай кааласа чыга баштады. Без первоначального взноса, туугандар. Без первоначального взноса клиенттер келип, страховкасын эле төлөп, учетко коюп машиналарды алып атат. Азыр таксопарктын жетекчисинин өзүнөн бир-эки комментарий алайлы, басында. Ассаламу алейкум. Так, вот. Өзүңдү дагы биз тааныштырып, биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир-эки информация. Атыңды айтып, кайерден болсун? Таксопарктын. Менин атым Бактыбек, Көлдөн болом. Таксопарк Каникей такси. Консоль деген таксопарк. Бактыбек, подскажи, пожалуйста, азыр бул машиналар мен туура түшүндүм, без первоначальный взнос чыгып атат. Ооба. Клиенттерибиз келип, просто страховкаларын төлөп алышат. Ооба. Оформлениясы менен, туурабы? Ооба. Жок, оформлениясын биз өзүбүз төлөп полный даярдап беребиз, мына машиналар алып келейин. Болгону эле бул жерден страховкасын төлөйт дагы, калганын 2600дөн 3 жыл 7 айга болду. 3 жыл 7 ай 2600дөн убагында төлөп берип эле страховкасын өзү жасап алат. Ошону аткарса эле машина 78 миң айына болот. Ооба, 78 миң айына. Вот азыр биздин көрүүчүлөр дагы айтат, страховкалар азыр 100 миң болуп кетти, 70 миң болуп кетти депчи. Туугандар, ооба, туура айтасыздар. Ушул машиналарды кам 50 миң, 60 миң, 70 миң страховкалары. Но жолу бар. Анда да выходы бар, туура, жол бар. Азыр Яндекс күнүнө 100 сомдон деген страховканы ойлоп таап чыкты. Ал бирок бир күнгө 100 сом деген менен ал өзү 2 күнгө жарайт. Азыр жасасак, эртең түнкү 12ге чейин жарайт да. 1 сутка да, 24 саат калды. Ал водительдин стажына жараша, машинанын объемуна жараша ошолордун баарын нюанстарды карап туруп санап чыгат экен да. Көп жол ытып болгон ошонун баарына карап туруп 70 рубльдан 110 рубльга чейин, 120 рубльга чейин санап чыгат экен. Ну, в среднем 100 рубль санап чыгат экен. 100 рубльды күнүнө төлөп коюп, бир жылда 365 күн болсо 36.500 болот. Бирок эми бир жыл бою тынбай иштебейт да, бир ай отпускасы болот. Базар күндөрү иштебей калышы мүмкүн, эс алган күндөр болот, ал күндөрү страховкасын жасабайт. Ошо таксометрден өзү 100 сомдон страховкасын алып эле иштей берет. Первоначалка дегенде деле аны барып 50 миңге жасабайт сразу. Ушундай да. Эми жаңы машиналар көрүп атасыздар, ушундай жакшы условияларда чыгып атат. Считай без первоначального взноса.
даже если биз дам алсак дагы иштебесек дагы лучше ошол 100 сомдук страховканы кылып койгон жакшы по идее, да. Вот, все равно арзан болуп атат да. Машиналардын комплектациялары кандай? Эми машиналардын комплектациясы таксиге керектүүсүнүн баары эле бар. Подогрев сидений, эмне керек болсо баары эле бар. Автомат атмосферник, автомат коробка. Эң жакшы немеси плюсу это коробка автоматта. Көбүнчөсү азыр бизде до сих пор коркушат го, вариатор, роботторданчы. Но чын айтсак биз 3-4 жылдан бери китайцтар менен иштеп коркпой калганбыз, ачык эле айтайлы. Бизге коюп все равно да. Главное машина надежный болуш керек, 200-300 миң пробегден өтүш керек. Но бул жерде уже полноценный автомат бар экен. Ооба, биз 6-7 ай мурун эмгранттарды чыгарганбыз. Муну өзүбүздүн опыттан көрүп, анан бизге жаккан үчүн ушундан коркпостон эле көп эле чыгарабыз да. Мындан дагы 50-нү чыгарабыз эми кайда. Эмгрант сонун машина экен да негизи. Коробкасы обычный автомат, атмосферник. Вообще экономичный полодой эле ичет да. Бирок комфортко да кошуп коюшкан да мунучу. Ну, эми баасы 78 миң болуп атат, это считай комфорт да. Потому что комфорт азыр 2,5 миңден среднем 75 миң айына төлөйсүң да. Вот. Ошо по сути бул эми эконом эмес да. Солярис менен Риоға караганда чоңураак, но при этом К5 менен там Сонатага караганда кичинерээк болот да. Средний комфорт. Эми азыр бизде көп туугандарыбыз таксиде комфорт плюска экзамен сдавать этим келбейт, комфорт плюста иштегим келбейт дегендер бар көп да. Как раз ушул вариант экен. Самый главный плюс туугандар без первоначального взноса. Страховканы эле кыласыздар өзүңүздөр. И то страховканын выходы бар экен. Күнүгө 100 сомдон төлөп таксометрден кылсаңыз болот экен. Именно ушул машиналарда ошондой договор менен, ошондой условияда чыгып атат туугандар. Так, жана кандай новостьтер бар? Подарок зимний дөңгөлөктөрү бар. Комплект. Домкрат, бүт нерселери комплект бар. Сумкалар менен. Аптечка, сумка полный комплект болот да. Болгону эле бренд кааласа чаппайт да, линияга чыгып кете берет. Лицензия бардыгын өзүбүз жасап беребиз, даярдап беребиз. Буюрса МКга да 50 чыгарабыз. Вообще өзү бул машиналарды мен билишим боюнча башта чыгарып атканда тиги страховкаларды билбейт элек, жана 100 сомго болбойбу деген момент бар эле да. Ошого бул машиналар өзү 70 миң первоначальный взнос менен страховкага, официальный страховка без ограничений. 70 миң страховка менен андан кийин чыгат. Но кече өзү бакайтта неме кылып көрдү, ошол страховка менен даже страховойго обращаться этип, даже выплата албай албапсың, туурабы? Биз өткөн айда бир как раз ушу өзү Яндекс муну күнүнө 100 сомдук страховканы чыгарганына өзү 1 ай болду да. Биз бир 20 күн мурун бизде бир ДТП болгон. Ошо 1 күндүк страховка менен бардык, тапшырдык. Евро протокол менен 98 миң бизге төлөп беришти. Ренессанс 15 күн дешкен, бирок бир жумада эле келди ал акчасы. Жакшы. Аны биз эмне үчүн айтып берип атабыз сиздерге, полный досконально кылып түшүндүрүп атабыз, потому что машиналар өзү без первоначальный взнос чыкпаш керек эле. 70 миң, в среднем 60-70 миң страховканы төлөп алып кетиш керек эле клиенттерчи. И бул жерде азыр 28 машина тургандар, баары уже занят, уже клиенттер келип страховкаларын төлөп, уже машиналарды бұрынға салып койгон. Эгер де сиздерге дагы ушундай машиналар керек болсо, номерибиз указан болот, ошол жакка чалып заказ кылсаңыздар болот машинаны. Ооба. Кандай? Ооба. Баарыңыздарга чоң рахмат. Assalamu alaikum. Все, брат.